Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Кыштын суугунан, тозоктун ысыгынан сактаган жууркан. Абдышукур Ажы Нарматов. Бир кедей киши жууркан саткан дүкөнгө кирип, сатуучудан: "Эң арзан жууркан канча? Мага 6 жууркан керек. Өзүмө, жубайыма жана 4 перзентиме. Менде болгону 100 сом акчам бар. Ошого 6 тонн алсам болобу?" деп сурайт. Дүкөнчү: "Ооба. Баасы арзан болгондугуна карабастан, аябай жылуу жууркандар бар. Баасы 20 сомдон. Эгер 5 жууркан сатып алсаң, 6-чысын белек берем" дейт. Кедей кишинин жүзүнө күлкү пайда болот. Демек акчасы жетет. 5 жууркандын акчасы 100 сомду берип, 6 жуурканды белек алып кудуңдаган бойдон үйүнө карай кетет. Соода болгон жерде дүкөнчүнүн досу да отурган болот. Кедей киши чыгып кетери менен дүкөнчүнүн досу: "Бул жууркандарды эң жакшы, эң кымбат жууркандар деп өткөн жумада мага 350 сом деп сатпадың беле" деп ачууланат. Дүкөнчү мынтип жооп берет: "Ооба досум, чындыгында бул жууркандар аябай кымбат. Сага сатканымда да өзүнүн баасында бергем. 1 сом пайда көргөн эмесмин. Мен Раббим менен соодалашып жатам. Анын ыраазылыгына жетүү үчүн кедей кишиге арзан бердим. Кыш жакын калды. Балдары үшөөсүн дедим. Балким анын балдарын кыштын суугунан сактаган жууркандардын себебинен Алла Таала мени тозоктун ысыгынан сактайт. Эгер тиги кишинин кадыр баркынын түшүп кетүүсүнөн коркпогонумда, бекер эле берип салмакмын" дейт. Мал мүлкүн Алла жолунда сарптагандар ар бир сабагында 100дөн дан алган, 7 баш өндүргөн бир данга окшош. Алла кимге кааласа көбөйтүп берет. Алла Таала жоомарт, билүүчү. Бахара сүрөсү 261-аят. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.